Азыр могу 3 саат боюнча маалымат берем. Эмнеге маалымат берем? Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум достор. Көчөгөндө сори маменин астынан балдар мага ушинтип атпай. Ассаламу алейкум деп атпай. Мен айтып атам. Силер айта албайсыңар. Мен деген бул ассаламу алейкум дегенди 3 ай үйрөндүм десем каткырып күлүп атышпай. Достор мына. Текте бир чуркап бартат. Абдан сонун жерде тегинде чуркап келсе болот, же болсо басып келсе болот. Жумушка барар насында ушинтип чыгып алып бир 10-15 мүнөт сейилдейбиз. Бир видео коюп койгом бүгүнчү. Коюп койгондон биздин Алмаз тракинг компаниябызга айдоочуларды алабыз, компани драйверлер 33%тен беребиз десек, көп. Эртең менен эле бир 10-15 бала чалып иди. Байке сразу бересизби деп. Сразу бербейбиз дедик. Ар бир нерсеге жетиш үчүн баягы заслуга деп коет го, ошондой керек. Хотя бы 3 ай иштегиле. 30%тен биздин компанияга келип, хотя бы 3 ай иштеп койсоңор, жакшы иштеп, өзүңөрдү көрсөтүп койсоңор, болду. 33%. Анан 6 айдан жогору болуш керек опыт. Биз эмнеге 33% берип атабыз достор? Анткени fuel дискаунт деп атпайбызбы, жанагы дизель куйганда дискаунт келет да, дополнительный доход келет, жумасына ар кандай 100, 200, 300 доллар. Ошону өзүнүн трагы бар. Компания драйвер эмес, овнер оператор деп коет. Овнерлер өзүнүн трагы менен, же болсо арендага алып иштегендер алат да ошо доходтучу. А компания драйверлерге андай доход жок да. Компания драйвер келет дагы болгону канча жума, бир жумада канча грузга жүк ташыса, ошонун процентин гана алып кетип калат да. Дополнительный эчтеге доход жок. Ошон үчүн баягы fuel'дан дискаунт албаган үчүн анан кой эми ушул айдоочуларга дагы кичине 3% кошуп коелучу деген эле сөз да. 3% деген жүккө жараша. А может бир жумада 300 доллар болушу мүмкүн, 200 доллар болушу мүмкүн, 100 доллар болушу мүмкүн, 250 доллар болушу мүмкүн. Тамагыңарды актап аласыңар. Бир айга кеткен абдан чоң үй бүлө деле 1000 доллар кетирет. Ошол 1000 долларды силерге белек катары беребиз, 3 ай иштесеңиздер. Баягы дискаунттун баягы прибыли деп коесуңар да. Анан бул компания жөнүндө. Анан өзүнчө блогерлик темада бир видео тартып коеюн. Достор, баягы саат жөнүндө бир көп суроолор берип атат мага. Чалып дагы ар кандай мекендештер тамашалап калышат. Эми саат эмне? Саатты бир чети муктаждык, убакытты билиш керек. Бир чети эми кооздук да эми. Саатты жаман көргөн мекендештер жок болуш керек. Жакында да бир иниме кезиксем, саатын көрсөтүп, караңызчы байке. Ушул саатты аябай Кыргызстанда жүргөндө мечтам эле дейт. 500 доллардык саатты алып тагым жүрөт. Анан Кудай буйрса ролик салам дейт. Айтып атам, иншалла Кудай буйрса аласың, аракет кылсаң деп. Менде болгону 3 саат бар достор. 3 саат бар. Ар кайсы убакта мен трак айдап жүргөндө алгам. Мындай баасына караганда могу саат бул 8250 доллардык саат да. Могу орточо саат мен силерге өткөндө көрсөтүп калгам 9550 доллардык саат. Анан эң кымбаты могу Rolex. Могу саат деген баасын айтпай эле коеюн, 10 миңден өйдө. Бир 15 миң доллардын тегерегинде. Точно унутуп атам канча калганыма. Ошондо 3 саат. Мунусунун эмнеси бар экен достор, чынбы? Биз деген көп кишилерге мотивация берип жүрөбүз да. Көп мекендештерге мотивация берип атабыз. Анан үйлөрдү көрсөткөнбүз, машиналарды көрсөткөнбүз. Анан көп мекендештер эмне эле көрсөтүп атасың, эмне эле көрсөтүп атасың? Көрсөтүш керек да, мотивация бериш керек да. Анан эчтекени көрсөтүп эле келе бер деп айтасың. Кантип айтасың? Мен Америкага келген көп эле жигиттерди көрсөтүп атпайсызбы? Каалаган машинасын тебип атат, каалаган саатын тагынып атат, каалаган кийимин кийип атат, каалаган жерге барып атат. Неге? Анткени иштеп атат. Эртеден кечке. Америкада жүргөндөр убакыт жок бизге. Эртеден кечке иштейбиз. Эртеден кечке иштеп, убакыт жок. Бойдок кыздар, бойдок балдар менен таанышканга. Анан өткөндө айткам, ушундай бойдок балдар, бойдок кыздарды бир жерге чогултуп, тааныштырып, ар кандай ырчыларды чакыртып, оюндарды уюштуруп берип, көңүлүн ачып, ошол жактан тааныштырып койсок, жок дегенде бир 10 чакты үй бүлө чыгып калабы десем, эмне деген комментарийлер жазылган жок. Эмне деген сөздөр болгон жок. Бул эмне гузей болуп кеткенби, анан бул эмне эки жакты кудалашып, эмне куда сөк, тияк маяк тиги бу деп. Мага көп ата энелер жазып атты да, достор. Көп ата энелер жазып атты.
Менин карындашым деп жигиттер жазып атты. Менин сиңдим деп эжелер жазып атты. Ушу үйлөнүп кетсе болот эле, турмушка чыгып кетсе болот эле депчи. Ошону бир уюштуруп коеюн десем дагы аны көрө албай ар кандай сөздөрдү жаздыңар да. Ай чиркин жашоо. Ошондой достор. Мыякта жүргөн көптөгөн илдерибиз бар. Кудай буйрса иштесеңер баардык нерсеге жетесиңер. Только жумуш кылыш керек, жумуш кылыш керек. Бутка туруш керек, анан Кыргызстанды көздөй кетиш керек. Биздики деле аз калды. Мыяктан кичине иштеп, а может 2-3 жыл иштеп, бутка туруп алып. Анча мынча да пландар бар да, ошону ишке ашырып алып кетебиз достор. Анда жумушту көздөй кеттик. Мен азыр сиздерге кийинки видеону тартам. Бизге көчөгөнү эки киши, эки мекендешим трак кошуп атат да. Биз өзүбүз иштебейбиз. Ушул тракты компанияларга кошуп иштетип бергиле деп атабыз. Бирөөсү 20-жылкы, бирөөсү 23-жылкы. Ошо тракторго азыр барабыз. Силерге көрсөтөм, андан кийин жумушка кеттик. Андан кийин бүгүн жума, Кудай буйрса мечитке барабыз. Ошондой достор. Могу саат, бул да саат аябай оор да сааттарчы. Эмнеге мынчалык оор болот? Могу механика. Батарейкасы жок иштейт. Мындай кыймылдап турат, кыймылдап турганда анан баягы өзү зарядка алат. Эгер моуну коюп койсоңор, 72 саат кыймылдабаса токтоп калат өзүчү. Бул механика, эч кандай батарейка жок. Могу саат дагы механика. Бул дагы саат механика. Эч кандай батарейка жок. Муну да коюп койсоңор, 72 сааттан кийин токтоп калат. Ровно 72 сааттан кийин. Анан бул саат аябай оор. Могу 2 саат кошкондо кандай салмак болсо, ошондой салмак. Эмнеге мынчалык оор билбейм. Анан эмеси дагы башкача ачылат да. Арт жагы да моякты басканда мондай ачылат. Башкача ачылат. Ошо болгону 3 саатым бар достор. Мындай экен, мындай экен. Канча болду? 4-5 жыл болду го дейм бул саатка. Буга деле бир андан кичине азыраак болду. Эң жаңырагы бул да. Ошондой достор. Колдон келген аракетти кылып атабыз, иштейли, өнүгөлү, өсөлү, бирибизге жардам берели. Кудай буйрса, иншалла мен ушул бир 1-2 күндүн ичинде инвесторлор жөнүндө абдан күчтүү, катуу баарын майда чүйдөсүнө чейин түшүндүргөн видео тартып берем. Шашылыңыздар. Августтун ичинде инвесторлорду алабыз. Бүттү. Сентябрдан баштап албайбыз. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь шуулдатып иштеш керек. Мекендештер сурап атат, сезон качан деп атат, Кыргызстанда жатып алып. Сезон мына келатат. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январьдын ортосуна чейин. Анан январьдын ортосу, февраль, март болуп мертвый сезон башталат. Бүт эле жерде мертвый сезон башталат достор. Ошон үчүн ошого даярдык 1 ай. 1 ай ичинде акциянын бүт баары августта. Блогерлер үчүн акция, Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн мекендештер үчүн акция, анан инвесторлор үчүн акция. Инвесторлор үчүн акция, жана айтпадымбы? Ким 10 трак алып келсе бизге, мына подряд инвесторду алып келсе, ар бирөөнө $1000 беребиз. Бул 10 000, анан $10,000 саатты беребиз. Бул акция деп коебуз. Сентябрдан баштап бүт акциянын баары токтойт. Только иштеш керек. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар.